Саламатсыздарбы замандаштар, менин атым Аида. Адам жаратылышы боюнча дайыма өсүп өнүккөнгө умтулат. Ушул өсүп өнүгүүдө окуу жайга тапшырып, тренингтерден өтүп, башка практикаларды, тажрыйбаларды колдонуп, анын ичинде медитациядан да башташат. Медитация бул ушул ийгиликке жетүүнүн биринчи кадамдары болуп эсептелет. Медитацияда биз биринчи оюбузда, аң сезимибизде ошол максатка жетүү бир ийгиликтерин жаратабыз. Андан кийин ошол эле максаттарды, ошол ийгиликтерди пландаштырып, иш жүзүнө ашырганга аракет жасашыбыз керек. Сиз азыркы жумушуңузда, азыркы ишиңизде өзүңүздүн ийгиликке жетиш үчүн кандай кыймыл-аракеттерди жасап жатасыз? Бул сизге суроо. Адамдарды, бир канча адамдардын тагдырын жана биографиясын изилдеп, ошол изилдөөдө ошол адамдардын 100%-нын 98% бул ийгиликке жетпей калган адамдар экен. Мен сиздерге азыр ошол тоскоолдук жөнүндө айтып берейин деп чечтим. Эгерде сиз өзүңүздүн турмушуңузда же болбосо жумушуңузга кандайдыр бир тоскоолдуктар болсо, сиз да аны издеп көрсөңүз болот. Бул биринчиси бул оор кыйын шартта өсүү жана билим албагандык. Анын ичинде ошол өспүрүм кезде бул айлана чөйрөнүн таасири. Бул шартты деле оңдосо болот. Эгерде адам өзүнө ушул кыйын кырдаалдан чыгам, өсүп өнүгөм деген ой сезимдер башталса, сөзсүз түрдө бул жерде керектүү адамдар пайда болуп баштайт, жакшы кеңештер, жардам берүүчү адамдар дагы келип чыгат. Ошондуктан бул шарттан дагы чыкса болот. Кийинкиси бул келечекте максаты жок адам. Максаты жок адам эч кандай ийгиликке жете албайт. Намыскөйлүктүн жоктугу, аракеттин жоктугу, билим деңгээлинин жетишсиздиги. Билимдүү болуу бул окуу жайды бүтүрүү гана эмес, бул ошол билимди өзүңүздүн койгон ой максатыңызга жетиш үчүн ошону туура колдоно билүү, тажрыйба, практикада колдоно билүү туура. Ушул убакта дагы мыйзамды бузбаш керек жана адамдын укугуна шек келтирбеш керек. Кийинкиси бул өзүн башкара албаган адам. Ситуацияны башкара билүү үчүн адам эмоцияларды жана негатив ойлорду токтотуусу зарыл. Эгер адам башкара албай калса, бул өзүнүн кийинкисине айбагандай кийинки турмушуна кыйын абалга туш келип калышы мүмкүн. Биз айтабыз го дайыма өзүбүз күнүгө контроль кылып иштешибиз керек деп. Чыңгыз Айтматов айткандай, адам үчүн эң кыйыны бул күнүгө адам болуу. Демек биз эртең менен тургандан баштап жатканга чейинки ошо оюбузду дагы, кыймыл-аракетибизди дагы контролдоп, туура жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Начар ден соолук бул дагы чоң ийгиликке жетүүнүн эң чоң тоскоолу экен. Анын ичинде бул машыгуунун, физкультуранын жетишпестиги, ченемсиз тамактануу, туура эмес ойлор, негатив ойлор, анын ичинде капалыктар, арман болсо, же болбосо дайыма эле бир өткөн кеткен убакытты эстей берген, бул дагы жаман тоскоолдуктарга алып келет экен. Андан кийинки дагы бул нерсе бул туура эмес дем алуу. Адамга кислород жетпей калганда таза абанын жетишпестиги дагы тоскоолдук болот экен. Биз өпкөнү туура иштете албайбыз кээде. Сөзсүз түрдө техника, дем алуунун техникасын дагы өздөштүрүү зарыл. Кийинкиси бул тартипсиз жыныстык байланыштар. Бул дагы эң туура эмес көрүнүштөр. Бүгүнкү жумушту жана планды эртеңки күнгө жылдырып коюу. Бул көп адамдарга таандык нерсе, туурабы? Сиз деле ошо күнүңүздөгү бүгүн жасай турган нерсени эртеңкиге деле балким жылдырып коесуз. Биз кандайдыр бир жакшы шарттарды эле күтүп отурат экенбиз. Аны күтпөө керек. Туруксуздук бул көп адамдар бир иш баштаганда дайыма эле ушунчалык бир кубаныч менен жасап баштайт экен. Анан бир кандайдыр убакта кыйынчылык баштаса, ал ишти токтотуп эле артка кетип, кайра өзүңө ишеним дагы жоголуп баштайт. Бул туруксуздук деп айтылат. Анан чечкиндүү болуу. Бир ийгиликке жетиш үчүн чечкиндүү болуу бул дагы эң чоң жакшы сапаттардын бири.
Андан кийинкиси бул үй бүлө курууда кетирген жаңылыштыктар же болбосо үй бүлөдөгү эки адамдын мамилеси. Эгерде гармония жок болсо, бул дагы чоң тоскоолдуктарга алып келет. Андан тышкары да айтып кетчү нерсе бар. Аял затында, аялда бул аялдык энергия болуусу зарыл. Эркекте эркектик энергия болуусу зарыл. Ошол энергия боюнча иштеп толукташ керек. Эгерде ушул эки энергия алмашып калса, демек бул дагы чоң туура эмес нерселерге алып келет. Өсүп өнүкпөгөн адам. Өсүп өнүкпөгөн адам бул мен баарын билем деген адам. Мен аны мурда эле уккам, же болбосо жакшы информация, идеяларды кабыл алгысы келбеген адам. Энтузиазм. Бул сапат жок болсо, адамды бир нерсеге ишендирүү өтө эле кыйын. Ошондуктан энтузиазм менен иш кылган адам бул өтө баалуу адам болуп эсептелет. Андан кийинкиси бул аракетсиз өзүнүн билимин колдонбой туруп жеңил бийликке жетип калуу, же болбосо байлыкка жеңил келүү кандайдыр бир шарттар менен. Тааныштар болуп калышы мүмкүн, же болбосо бир үй бүлөдө балким бир бай үй бүлөдө болуп калышы мүмкүн. Бала жөн эле эч нерсени колдонбой туруп эле тез эле ушундай жерге келип калганда, бул кийинки тагдырына дагы бир аз туура эмес шарттар болуп калышы мүмкүн. Бул кедейчиликтин дагы эң жаман нерсе. Мен сиздерге азыр ушул кыскача ушул 10 бөлүктү айтып бердим. Сиз өзүңүздүн жумушуңузду жана турмушуңузду дагы анализ кылып көрүңүз. Мен сиздерге азыр 20 бөлүктөн турган өзүңүзгө суроо дегенди берем. Сиз азыркы жумушуңузда кандай кыймыл аракет жасап жатасыз? Өзүңүзгө дагы анализ кылып көрүңүз. Биринчиси бул ушул жылы өзүңүздүн алдыңызга койгон ой максатка жеттиңизби? Адамда чоң масштабный максат болот жана ошол максатты бир кандайдыр бир убакытка бөлүш керек. Ушул жылы сиз максатка жеттиңизби деген суроо болуп жатат. Жана ушул жумушумда жогорку сапаттагы кызматты көрсөттүмбү? Же болбосо кандай жакшыртуунун үстүндө иштеп атасыз? Кандай чараларды көрүп жатасыз? Мен баардык мүмкүнчүлүгүмдү жана сапаттарымды жумшадымбы? Мен башка адамдар менен иштешүүдө кандай мамиледе болдум? Жылуу туура мамиле жасадымбы? Мен тез арада өз убагында ишти бүтүрүүгө үйрөндүмбү? Ушул ишти аткарууда менде ниет, туруктуулук болдубу? Баардык абалда мен туура чечим кабыл алып жаттымбы? Коркунуч, өзүмө ишенбестик менин ишимдин сапатсыздыгына жолтоо болдубу? Мени менен иштешкен адамдардын ортосунда жакшы ишенич мамиле болдубу? Коллегалар, партнерлор деген сыяктуу. Энергиямды туура бөлүштүрдүмбү? Же жөн эле чачыратып салган жокмунбу? Таратпадымбы деген нерсе да энергияны. Сабырдуу болдумбу? Ар кандай абал болуп калганда мен мен эгоизмге алдырып койгон жокмунбу? Өзүмдү гана ойлоп койгон жокмунбу деген нерсе. Мени менен кызматташтарым, коллегаларым сыйлайбы? Оюмду ишке ашыра алдымбы? Өзүмдүн убактымды, каржымды туура бөлүштүргөнгө үйрөндүмбү? Канча убактымды болбогон кыймыл аракетке жумшадым? Ишимдин ийгиликтүү болуусу үчүн кайсы сапаттарымды мен оңдошум керек? Жакшыртушум керек? Өзүмдүн ыйманыма каршы өзүмө жакпаган кыймыл аракет болдубу? Эч кимди алдап, оокат кылган жокмунбу? Мен өзүмдүн ордумдамынбы? Проект, компания, иш. Суроо.
Менин кардыларым мага ыраазыбы же жокпу? Кардырлар деген бул клиент деген сөз. Эгерде сиз адамдар менен иштесеңиз, сизге ыраазыбы? Мен өсүүнүн, ийгиликке жетүүнүн кайсы этабындамын, даражасындамын? Буну сиз өзүңүз реалдуу карашыңыз керек. Муну сиз өзүңүздүн сиз менен ачык сүйлөшкөн бир досторуңуз болсо, же болбосо адам болсо, ошондон сураңыз. Мен кандай деңгээлде экенимди айтып бересизби деп, же болбосо маектешсеңиз, ал сизге ачык айтып берет. Ушул суроолор сиздин балким ийгиликке жетише турган, өзүңүзгө анализ кыла турган бир суроолор. Мен сизге дайыма ушул сабактарда айткым келет. Туура максат коюп жана ошого туура пландаштырып, жана ошолорду иш жүзүнө ашыра билсеңиз, бул жакынкы убакта сиз ийгиликке жетесиз. Ийгиликке жетүүнүн көп сунуштары бар. Аны окуп үйрөнүш керек. Адамдар менен мамиле түзүү бул дагы эң чоң сабак деп ойлойм. Эгерде сизге ушул видео жакса, ушул сабак жакса, сиз менин каналыма жазылып, биякта коңгуроону басып коюңуз. Эгерде сиздин сунуштарыңыз же болбосо суроолоруңуз болсо, ылдый жакка комментарийге жазып коюңуз. Дагы керектүү бир сунуштар болсо, мен ушул видеонун астына ссылка жазып коем. Менин aida.kg сайтыма кирип, дагы маалыматтарды алыңыздар. Мен сиз менен коштошпойм. Мен сизге ыраазымын. Дайыма ийгиликте жүрүңүз. Маанайыңыз дайыма бийиктикте болсун. Маанай — бул ийгиликтин биринчи жакшы адеби.